Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы мотоскутерлерге карата рейд улантып, 700ден ашуун мотоциклдер айып короо жайына токтотулгандыгын кабарлады. Буга чейин өткөн рейдте жарандарга тынчтык бербей катуу үндөрдү чыгарып, кошумча жабдыктарды орнотуп алган мотоскутерлерге карата рейд жүргөн. Мындай иш-чаралар дагы улантылары айтылат. Жакын күндөрү көлөмү 50 кубка чейинки мопед жана мотоскутер айдоочуларына кошумча категория киргизилип, каттоого алынып, мамлекеттик номер тагылып, мотоскутер айдоочуларынын жоопкерчилиги күчөтүлөт. Рейд болуп атат. Бүт күн ичинде мындай дырылдатып, атайын автоембас жасап айрыкча тиги микрорайондордо. Макет шаарда уктай албайткан апалар бар, аталар бар, жүрөк ооруган жаш балдар бар. Бул багытта тийиштүү мыйзам долбоор иштелип чыгып, башка мамлекеттик кызматтар менен макулдашуу стадиясында тургандыгы айтылды. Ошондой эле жол кайгуул кызматы. Эгерде жол эрежелерин одоно бузган мотоцикл айдоочуларын көрсөңүз, 0777 102 102 WhatsApp номуруна кабарлап коюуну өтүнөт.